Айымдар, кандайсыздар? Бүгүн биздин 4-сабак, сонун сабак болот. Биринчиси жазуу практикасы, техникасы, экинчиси иш жүзүндө аткаруучу техника. Бул техникаларды мен абдан жакшы көрөм. Анда эмесе баштайлы. Айымдар, биз черновиктен баштаганбыз. Фрирайтинг күнүгө 15 мүнөттөн жазып, мээзди бошотуу боюнча. Бирок эң биринчи сабакта кириш сөздө мен тапшырма берген бир жан дептериңиз болсун деп. Эми ошол жан дептерге кезек келди. Эмнелерди жазабыз. Ушул убакытта ошол жан дептерге биринчи кезекте датаны жазыңыз. Макулбу? Канчанчы күн, канчанчы ай, канчанчы жыл. Бул өтө маанилүү. Кийин түшүнөсүздөр эмне үчүн маанилүү экен. Биринчи датаны жазыңыз. Андан кийин бул техника жүз каалоо деп аталат. Бул эмне? Демек, сиз 1, 2, 3 деп тизме кылып каалоолоруңузду жазасыз. Кичинекей каалоодон бир чоң каалоого чейин жазабыз. Ар кандай каалоо болушу мүмкүн. Рухий жактанбы, денелик жактанбы, эстетика, сулуулук келбети жактанбы, кийим кече жактанбы, эмне гана болбосун, бардык жактан моралдык, эмоционалдык, башка ошол сыяктуу каалоолордун бардыгын жазабыз. Бул тапшырма бир жагынан оңой сезилет, экинчи жагынан кыйын сезилиши мүмкүн. Биринчи техника жана башыбызды бошоттук, мээзди, экинчи техника үйдөгү мейкиндигибизди бошоттук, керексиз быкычкыдан арылдык. Эми чыныгы жүрөгүбүздөн, ички дүйнөбүздөн бар каалоолор эми чыга баштайт. Ошондуктан 1, 2, 3 деп 100гө чейин каалооңузду жазып чыгыңыз. Өзүңүзгө уруксат бериңиз кыялданганга. Бул тек гана кыялдануу, бул тек гана каалоо. Анткени практикада көрсөтүп жатат, көпчүлүк айымдар түгүл каалагандан коркушат, түгүл кыялдангандан коркушат. Ошондуктан бул техника оңой болуу үчүн өзүңүз менен сүйлөшөңүз. Бул жөн гана кыялдануу, бул жөн гана каалоомду жазып жатам деп. Бирок жазыңыз, аткарыңыз. Өзүңүзгө уруксат бериңиз. Кыялданганга, каалаганга. Анан жазыңыз, Кичинекей каалоо балким сапаттуу бир помада алгым келет деп жазып коюп турсуз. Кайсыл фирма, кандай түс, балким ич кийим, сонун бир ич кийим алгым келет деп каалооңузду жазып коюңуз. Ал дагы сапатын жана фирмасын кааласаңыз жазып коюңуз. Анан чоң нерселер, үйлүү болгум келет, машинелүү болгум келет, бул өлкөгө баргым келет, бул нерсени жегим келет деп бүт ошол каалоолорду жазып чыгыңыз. Бул техника жазуу түрүндө жанагы биздин жан дептерибизге жазабыз. Датаны койгону унутпайбыз. Сүйлөштүкпү? Айымдар, бул жазуу техникасы болчу. Экинчиси мен убада кылгандай иш жүзүндө аткаруучу техника. Карагылачы, биз канча деген техниканы кылдык, Фрирайтинг техникасы, мээзди бошоттук, үйдү жыйнап, тазалап, иреттеп чыктык, андан тышкары ыраазычылык билдирүү техникасын жасадык, жаратканга, дүйнөгө, өзүбүзгө. Эми ушул 100 каалоону дагы жазып жатабыз. Албетте, бир отурганда балким сиз 20-30 жазаптырсыз. Бирок экинчи күнү дагы ойлор келип баштайт. Жаңы каалоолор келип баштайт. Эртесин отуруп дагы 20-30 жазып коюңуз. Анан дагы 20-30 ошол каалоону бир 3-4 күндө жазсаңыз болот. Эми практика жүзүндө техника бул өзүбүзгө белек кылабыз. Албетте, сиз дептер сатып алып белек кылдыңыз өзүңүзгө. Эми бул эстетика, эмоциялык жактан белекке биз муктажбыз. Себеби биз айымдарбыз. Анан биз өмүрүбүздүн канча деген убактысында башка бирөө мага ошол белекти кылыш керек деп өткөрүп жибергенбиз.
көрсө жөнөкөй оп-оңой нерсе, ошол белекти өзүбүзгө эле кылсак болот турбайбы? Амне ушундай болот беле деген да суроо туулат. Биз негизи жигиттерден, мырзалардан, күйөөлөрүбүздөн, байкелерибизден, инилерибизден эмнени күтөбүз, айымдар? Биз албетте мага гүл белек кылса деп күтөбүз. Анан ошол гүлдү тек кана бир чоң нерселерде эле ээ болобуз, бир чоң бир нерсени бүтүргөндө, университетти бүтүргөндө, бир чоң майрам болгондо гана ошондой гүлгө ээ болобуз. А эмне үчүн биз каалаган учурда ошол гүлгө ээ болсок болбойт? Азыр сиз татыктуусуз, өзүңүзгө бир букет гүл алганга. Суранам, акчаны аябаңыз өзүңүз үчүн. Ошол букет үчүн. Ар кандай ойлор келиши мүмкүн. Букет бир жумада эле солуп калат. Бунун эмне пайдасы бар деген ой келет. Андан көрчү мен ошол акчага канчадан продукт алып коем деп. Токтогула, айымдар. Бир мүнөт токтогула. Продуктун аңыз деле аласыз. Дайыма аласыз. Бир жолу азыр ушул тапшырма үчүн өзүңүзгө ошол акчаны аябастан бир букет гүл алсаңыз, анан пайдасын көрөсүз. Ошол бир букет гүл үйдө турса, эртең менен ойгонгондо эле ошол букетти көргөндө эле билесизби, канчалык маанайыңыз өзгөрөт, жүзүңүз өзгөрөт, ички дүйнөңүз өзгөрөт. Ошондуктан бул тапшырма сөзсүз тапшырма. Өзүбүзгө букет гүл алабыз. Макулбу? Өзүбүздөн аянбайбыз. Өзүбүзгө ушундай белек жасайбыз. Биз татыктуубуз. Канча деген ишти кылып жатабыз, жана ушул эле абакурста канча деген тапшырманы жасап жатасыз. Ошондуктан биз ошол нерсе татыктуубуз. Ушундай белек аткаруунун аркасында гана сиз түшүнө аласыз, канчалык бул маанилүү жана таасирдүү жана түрткү берүүчү нерсе экен. Андан кеттик, өзүбүзгө букет алабыз. Анан сүрөткө тартып, өзүбүз менен чатка салабыз, бири-бирибизге көрсөтөбүз, кимдин кандай букети бар экен. Бири-бирибиз үчүн кубанабыз жана бири-бирибизди мактайбыз, кандай гана кооз сонун букет алганыбыз үчүн. Мына ушундай сабак бүгүнкү. Анда эмки сабакта көрүшкөнү.